Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу расулилlah. Урматтуу биздин катталуучулар, жалпы калайык кал. Сиздер менен Бакыт Ордосу чай үстүндө программасы менен бирге бүгүнкү темабыз миграциянын күнгөй тескейи. Биздин коногубуз Нуриет Абдулазиз, барыңыздарга белгилүү. Бул жигит кыргызда айтылгандай, жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей. Нуриет мырза инженер, Нуриет мырза экономист, Нуриет мырза юрист, Нуриет мырза тарбиячы мугалим, Нуриет мырза тарыхчы, Нуриет мырза керек болсо дин таануучу. Ошондуктан жигиттерге бул тааныштыруунун өзү көпчүлүккө сабак болсун деп айтып атам. Андыктан Нуриет мырза биздин берүүгө куш келипсиз. Мен сизге алдын ала ыраазычылык билдирем, убакыт бөлүп келип, элибиз менен, журтубуз менен, биз коомчулугубуздагы болгон, бүткүл дүйнөдөгү болгон чоң көйгөйлөрдүн бири миграция тегерегинде өзүңүздүн оюңуз менен, билимиңиз менен, кеңешиңиз менен бөлүшкөнгө келип отурасыз. Анда сизге коомчулук менен саламдашып алууга мүмкүнчүлүк калтырайм. Чоң рахмат. Устаз, сизге чоң ыраазычылык билдирем. Бул баягы чай үстүндө жакшы саамалык болуп калды, буюрса сиз менен. Биринчи эмес, экинчи эфирге келип атам. Ушул экөөбүздүн баарлашуубуз тийбизби, кандай жалпы элибизге пайдалуу болсун. Жана ошо миграциянын бул өтө чоң тема негизинде, бирок биз күнгөй тескейин карап чыгып, бир сыйра пайда зыянын карап, бир аз болсо дагы анча-мынча кеңештерибизди, тыянактарыбызды, жашоо тажрыйбабыздан бере алсак, ушул кандайдыр бир катмарга пайдасы тийсе, биз ошо өз максатыбызга жеттик го деп ойлойбуз. Буюрса. Анда эмесе, Нуриет мырза, сөз башынан болсун. Миграция бул эмне? Миграция биз билебиз жалпысынан чет элге болгон миграция бар, анан ички миграция бар. Биз көбүрөөк бүгүн токтолгон маселе сыртка болгон миграция. Мекенди таштап, башка коомго, башка чөйрөгө арылышуу, же болбосо ал жака кеткенден кийин адамдардын тагдырын эмне күтүп турат, алардын жашоосунда эмне өзгөрүү болот, жыйынтыгына келген учурда ал адам канчалык өзүнө пайда келтирет, канчалык ал өзүнүн элине, өзүнүн улутуна, өзүнүн мамлекетине пайда келтирет. Ушул тегеректе сиздин алгачкы пикириңиз. Рахмат. Негизги миграция бизге чет тилден келген бир түшүнүк. Миграция ошо негизги кыргыз тилинен которгондо бир эле сөз менен бул көч дегенди, көчүү дегенди билдирет экен. Жер которуу. Жер которуу, көчүү дегенде. Жер которуу демек бул бир эле көчмөндөргө эмес, жалпы эле адамзатка таандык бир көрүнүш. Негизинен биз эми философиялык жагынан алганыбызда инсан пендеси негизи көчкөн бир макулук экен. Анткени биз түпкү мекенибиз бейиштен бул дүйнөгө, жер планетасына көчүп келиптирбиз да. Демек биздин түпкүрүбүздө, генетикалык түпкүрүбүздө көчүү бар экен. Анан адамдардагы ошол көчүү деген муктаждык бар экен. Көчүү деген эмне десе, балким мунун башында адам атабыздын бейиштен жерге көчүүсү тураттыр. Ооба, ошондон көчүүдөн кылып биз ар дайым бир жаңы нерсени издеп, жаңы бир баягыдай ыңгайлуу шартты издей берет экенбиз да. Адам баласы бул дүйнөдө өзүнүн түпкү мекенине окшош, түпкү мекениндегидей шарттагыдай бир абалды издеп, ар дайым өмүрү ушу менен өтүп кетет экен. Бирок эч качан түпкү баягы мекенине, бейишке бармайынча бул дүйнөдө ошо толук бейиштин рахатын дагы, ошонун шартын түзө албайт экен. Бирок аны издөөсү бул табигый көрүнүш экен. Мынеки. Эми келиңиз. Кыргызстандан орто эсептер боюнча кулагыбыз угуп жүргөн статистикада айтылат, 1 миллион 200 миңге чейин, 1 миллион 500 миңге чейин кыргызстандык чет өлкөгө чыгып кеткендиги айтылып келет. Ушул жагына келген учурда статистикалык тактоолорго бир токтолуп өтсөңүз. Жалпы негизи дүйнөлүк статистиканы алганда соңку 15 жыл ичинде миграциялык агым өтө күчөптүр негизинде. Миграциялык агым боюнча ар бир өлкөгө билесиздер, өлкөгө киргендер жана чыккандар болот. Ошо чыккандардын айырмасыны миграционный сальдо деп коет, муну түшүнүктүү элер алыш түшүнүктүү. Ошол сальдо плюс болгон өлкөлөр, демек ал жерде абал жакшы, чыккандар аз, киргендер көбүрөөк, чыккандар аз деген. Бул өлкөлөр кайсыл десе, көпчүлүк учурда бул Америка, Канада, Европа өлкөлөрү, Япония жана Орусия ушул катмарга гана кирет экен дүйнө жүзүндө. Ал эми бул катмар минусуна кеткен өлкөлөр кайсыл десе, бул көбүнчөсү Азия өлкөлөрү, Африка өлкөлөрү жана Латин Америка жана Мексика ушул өлкөлөр экен. Биз дагы өкүнүчтүүсү бирок ошол сальдасы минуска кеткен, терс көрсөткөн өлкөлөрдүн катарына кирет экенбиз да. Бизде негизинен миграциялык баягы агым
бул эки тараптуу мындай максат, ар бир максат менен келет да миграция. Биринчи миграциялык бизде агым бул 1991 жылда эгемендүүлүк алгандан кийин оор замандарда, экономикалык шарт өзгөргөн замандарда, улуттук аң сезим өзгөргөн бир доордо бизден өлкөбүздөн көбүнчөсү ошо орус улутундагы, жөөт улутундагы же Азербайжан улутундагылар өзүнүн тарыхый мекендерине кайткан учур болгон экен. Андан кийин бул бир аз токтоп 2000 жылдардын башынан баштап 2001-2002ден уже турмуштук шартка байланыштуу экономикалык бир максат менен сыртка жумушка иштегенге деп чыгып кеткендердин саны ошол менен бара-бара көбөйүп, учурда сиз айткандай расмий 1 миллион 200 миллиондун тегерегинде болсо, бейрасмий 1,5 миллионго тете болуп калыптыр. Бул баягы көрүнүш могул карантинден кийин, коронавирустан кийин дагы ошо 1,5 миллионго чыгыптыр. Демек Кыргызстанда азыр учурда 7 миллион калкыбыздын 1,5 миллион сыртта болсо, бул деген ар бир 5-чи адам миграцияда. Бул деген бир үй бүлөдө орточо 5 адам болот да. Демек Кыргызстанда миграциянын эпкини мындай таасир бербеген менимче бир да үй бүлө жок. Жеке аны мойнубузга ала алабыз. Анткени менин деле мисалы өзүмдүн бир туугандарымдын арасынан деле мигранттар бар. Ар бир мисалы кыргызстандык көрүүчү үйүндө өзү барбаса дагы ата энеси же бир тууганы же бирөөсү сөзсүз миграцияда. Туура айтасыз. Алла ыраазы болсун. Мурет устаз. Мына ошол миграцияны чындап эле бул табигый нерсе дедик. Бул бар нерсе дедик. Бирок ошол эле учурда анын табигый өзүнүн жүрүшү менен биз мамлекет катары өзүбүзгө кайсы бир зыян тартып калган учуру болбойбу? Себеби дегенде мен байкап көрсөм, бүгүнкү күндө миграцияга чыккандардын жаш өзгөчөлүгү баягы күчкө толгон, энергиясын, эмгегин элге бере турган мезгил келген учурда ошол күчтү, ошол өмүрдү, ошол кайратты башка жака төгүп аткандыгы байкалып калат. Себеби дегенде миграцияга чыккандардын орточо басымдуу бөлүгүнүн жаш өзгөчөлүгү 20 жаштан 45 жашка чейин болуп атат да. Бул деген сөз киши бышып жетилип, өзүнүн акылы менен, күчү менен, эмгеги менен эмне түздөн түз мындай бир кандай десем бир пайда алып келе турган мезгилге туш келип атат да. Ушул тегерегинде эмне дейт элеңиз? Туура айтасыз. Негизи бир аз тарыхка да кылчайып каралы. Миграция негизи илгертен бар экен ар бир өлкөлөрдө. Жана бул динибизде дагы бар экен. Динибизде миграция бул хижрат деп коебуз, хижрат деген көчүү деген. Адамдар аль-мустактан бери эле табиятында ошол жакшыраак шарттарга өзүнүн динини, өзүнүн салттарыны, экономикалык шартыны жакшыртуу үчүн бир жерден экинчи жерге жер которгон экен. Бул мыйзам ченемдүү эле көрүнүш. Биз да кыргыздар ошол улуу көчмөндөрдүн бир мурасыбыз, ошолордун мураскерибиз. Биз да көчүп жүргөн элбиз негизинде. Кээ бирлер тамашалашып коет, 21-кылымда көчмөндүктү сактап калган кайра эле биз болдук окшойт, дагы деле көчүп жүрөбүз деп. Бирок маселе жөн эле көчүп жүрө берүүбү же эмне үчүн көчүү? Мынакей. Илгери тарыхта эң чоң көчүү бул орусчасы великое переселение народов деп коет. Элдердин улуу көчү деп коет экен. Элдер бир мезгилдерде чоң көч болуп, жер алмашып, биз турган жерлерде башка элдер жашап, алар башка жерге жер которуп, биз болсо өзүбүздүн мисалы азыркы Россиянын Алтай жергесинен бул жака бир бөлүгү бул жака келип жер алмашып отукташып калыппыз да негизинен. Демек адамдар эч качан бир жерде стационарный бир жерде калыптанбайт экен, турбайт экен. Бирок көчүү эмне үчүн болот? Көчүү негизинен динибизде негизи келсе өзүнүн динине ээн эркин тутунуу үчүн жана динди жайуу үчүн же болбосо мындай ыңгайлуу шарт үчүн барат да мисалы. Бизде болсо кыргыздарда бир аз соңку жылдарда максаты бурулуп кетип аткандай же болбосо максатсыз миграциянын туңгуйугуна түшүп алгандайбыз да. Анан сиз айткандай жаштар абдан эле көп миграциянын ичинде. Орточо негизи миграцияга кимдер жарамдуу десе, миграция бул деген сыртка барып өзүңдүн эмгек күчүңү сатуу да. Демек эмгек күчүнү картаң киши сата албайт, оорукчан адам сата албайт. Демек жаш, колунда күчү бар, билегинде күчү бар, акылы бар адам миграцияга кабыл алат экен. Ошо мигранттар барып иштеп, өзүнүн сиз айткандай жаштыгынын көбүнө ошол сыртка берип коюп атат, өзүнүн акылын көп берип коюп атат. Бул деген акыл агым деп коет го, утечка мозгов деп. Биздеги эң жарамдуу, эң акылдуу, зирек катмарыбыз сыртта иштеп жүрөт да. Өзүбүздүн өлкөбүздө мындай айтмакчы, бир аз сарпондук деп коебузбу, экинчи катмардагы экинчи сорттогудай болуп калып атабыз да. Сырткы күчтүн баарын сыртка берип коюп атабыз өзүнүн күчүбүздү. Мисалы тарыхта бир окуя бар, билесиздер, 1917-жылкы революциядан кийин Россиянын өзүнүн 5-6 миллионго жакын орус улутундагылар булар баягы
ак падышанын учурунан жаңы большевиктердин бийлигине жактырбастан булар ошо Европага жана Америкага, Кошмо Штаттарына ошол жака көчүп кетишкен. Ошол чоң бир утечка мозгов, мээлердин, акылдуулардын сыртка чыгып кетиши бир залакасын тийгизди да Россияга. Учурда дагы мисалы өткөн учурдагы соңку Россиядагы абал дагы бир эле жылдын ичинде 1 миллионго жакын россиялыктардын сыртка чыгуусуна себепчи болду. Акыркы эле окуялар, соңку окуялар. Демек, сыртка чыга алган ким чыгат экен десе, биринчиден каражаты бар адам чыгат экен, акыл эси иштеген адам чыгат экен, колунда кубаты бар жаштар чыгат экен да. Бул ар бир мамлекетке демек минус алып келет экен. Биздин дагы 1,5 миллион жашыбыз сыртта жүрсө, жаштарыбыз, анын көпчүлүгү жаштар да. Алар кайтып келеби биринчи маселе. Эң коркунучтуу ошол. Негизги миграцияны караганда канчалык биз баягы телесериалдарды татып, канчалык биз теледен же болбосо массалык медиа аркылуу аларга кайрылып, аларды кайтарбайлы, негизи тенденция ушундай экен, эч качан мигранттардын көпчүлүгү кайтпайт экен баары бир. Буга биз ушуга ачуу чындыкка моюн сунуп, баш ийишибиз керек экен. Демек 1,5 миллиондон балким бир 1,5 миллион кайтып келип, кайра отурукташып калса да мекенге бул жакшы жетишкендик. 1 миллионун биз жаман айтпай жакшы жок дейт, биз жоготуп алдык. Алар эми келбейт, алар отурукташып калды. Өкүнүчтүү жер. Ушул. Өзгөчө биздин калкыбыз сан жагынан эң кичинекей өлкөбүз. Биз үчүн бир жарандын дагы өмүрү, бир жарандын дагы туруусу өтө маанилүү. Ошол учурда мынтип миграцияга чыгып кеткендердин көпчүлүгү калып кеткендиги бул чындап эле өлкө үчүн дагы, улут үчүн дагы биздин келечегибиз үчүн да коркунучтуу бир көйгөй экен. Нурет Устаз, менин угушумча мына ушундай болгон тагдырга Туркия мамлекети кайсы бир мезгилде туш келген да. Алар дагы болгон дагы экономикалык, социалдык кайсы бир көйгөйлөр жаралган учурда Туркиядан дагы көпчүлүк жарандар Европага чыгышкан. Өзгөчө Германияга калган. Ошол мезгилде мен уккан жерим бар. Турк элдери, Туркия мамлекети өзүнүн жарандарын сыртка чыгарып аткан мезгилде дайыма бир эки негизги маселеге басым жасаган экен. Чыгып аткан жаранга сен ким экендигиңди унутпа, сенин диниң эмне экендигин унутпа. Эгерде сиз жогору жактагы сөздөн ушул нерсени эстедим, чындап эле эмне үчүн чыгып атам, мени эмне кармайт деген нерсени түшүнүп чыкса, ал киши кайсы жерде жашабасын, ал өзүнө таандык болгон тилин, өзүнүн ким экендигин, өзүнүн динин унутпай жүргөн болсо, ал тескерисинче ошол жакта да көбүрөөк пайда алып келүү потенциалына ээ болот экен да. Жыйынтыгына бүгүнкү күнү келип карасак, Германияда өзүнчө бир чоң аймактар бар. Ал жерде түрк ааламы жашайт да өзүнчө. Дагы бир таң калган жери, ошол жерге барган түрктөрдүн көчүп баруусу дагы бир чоң пайда алып келди түрк элине. Себеби дегенде бүгүнкү күндөгү дүйнө жүзүн дүңгүрөткөн Мерседес заводунун 80%дан ашыгы түрк инженерлери, түрк кызматкерлери болуп, ал жерде дагы бир өздөрүнө дагы бүткүл дүйнө жүзүнө дагы идегеле өздөрүнө таандык болгон маданиятка кайсы бир деңгээлде эмне кылып атат, көз карашка пайда алып келип атышат. Биздин жарандар кайсы бир деңгээлде даярдык менен чыгып атабы бүгүнкү күндө сыртка чыккан? Биздин жарандар менимче ал даярдыкта жок. Анан негизинен мисалы баягы сиз айткандай Ницше деген атеист негизи философ бар. Бирок баягы биз даанышмандыкты кимден болсо да алып үйрөнөбүз го. Ал кишинин жакшы сөзү бар. Эмне үчүн жашаганды билген адам кантип жашайм деген суроо менен башын оорутпайт депчи. Ал кандай болсо да шартта жашай берет. Демек биринчи адам эмне үчүн жашап атканын, эмне үчүн бир иш аракет кылып атканын билбесе, ал ошо кантип дегендин маселесине жүрө берет. Мисалы адам мен жашоо максаты эмне? Мен Россияга барып эмне кылам? Эмне үчүн кетип баратам? Эмнеге баратам? Мисалы мен сыртка эмне чыгып баратам деген суроолорду тактап албаса, ал аял жакка барып иштеп деле бул жакта үйүн тикелеп, унаасын жаңылап, эмеректерин жаңылап, той берсе деле жан дүйнөсүндөгү бир боштук толбойт. Биринчи демек максат коюш керек. Мен жаштардан көп сурайм, мисалы Москвага кетип аткан жаштардан көп сурайм да. Эмне үчүн баратасың десең, акча табыш үчүн дейт. Мен айтам, акча табыш үчүн деген бул суроо туура эмес. Анткени акча бул максат болгонго татыксыз нерсе. Акча бул максатка жетүүчү бир курал, бир шаты дегенде, бир тепкич дегенде эле нерсе. Адам эч качан мисалы экинчи кабатка чыгып баратканда кайда десе, мен могу тепкичке чыгыш үчүн баратам дебейт да. Мен экинчи кабатка чыгыш үчүн тепкич аркылуу басып атам деши мүмкүн. Кудай ошондой
Москвага бараткан ар адамдан ошону тактагыла дейм да, жаштардан, туугандарыма. Биринчи мен барып, иштеп, каражат топтоп, келсем бул жактан балким чакан бизнес ачыш үчүн, же бир кандайдыр бир окуумду улантыш үчүн ошого мен акча каражаты керек болуп атат. Негизги чоң максатым башка, ал бул каражат табыш үчүн баратам десең, бул туура болот. Бул көпчүлүк кыргыз ушул максатты туура койбогондугунан сыртта ушундан чайналат. Бир. Анан сиз айткан Түркияда дагы башка өлкөлөрдө болгон. Эмне үчүн мен кээде мындай зээним кейгени, Түркияда мисалы учурда азыр шайлоолорго келгенде, шайлоого жарамдуу, добуш бергенге жарамдуу түрктөрдүн саны эле 1,5 миллионго тетеди Германиянын өзүндө. Германияда өзүндө. Ошондо Германия мамлекетинде парламенттик шайлоолор жүргөндө алар мигранттар менен эсептешип, мигранттардын лоббиси деп коет, ошолордун кызыкчылыгы менен кадимкидей эсептешип, сырткы Түркия мамлекети керек болсо аларга басым кылат. Биз эгерде силер кайсы бир партия биздин 1,5 миллион добушту алгыңызга келсе, анда Түркия менен могу маселелерде бизге баш ийгиле, могу маселелерде бизге моюн сунгула, могу нерселерге келишимдерге кол койгула деп шарт коет. А бизде тескерисинче биздин 1,5 миллион жараныбыз менен көпчүлүк учурда саясий дагы, экономикалык жактан дагы бизге басым болот. Бизде билесиздер да, сырткы күчтөрдөн бир нерсе болуп кетсе, апай койгула, биздин мончо мигрантыбыз ал жерден көртүрлүк кууп салбасын, ал жерден кууп салбасын, куулуп кетпейли, ал жактан оокат кылып жүрүп го биздин элибиз деп. Бизде тескерисинче мигранттар бизге сыртта саясатта күч эмес, сырткы саясатта бизге орусча айтканда слабое место. Биздин талуу жерибизге айланып калды да. Талуу жер болуп калды. Бунун себеби эмне дегенде, сиз туура айттыңыз, Түркиянын түрктөрдүн Германияга баргандагы негизги максаттуу кеткен. Бир, экинчиден аларга өзөгүнү унуттурбай эстетип турган. Мисалы, алардын дианеттеп муфтияты болобу, маданият кызматкерлери, кино тасмалары. Сиз туура айттыңыз, Түркия качан 50-60 жылдары, өткөн кылымдын 50-60 жылдары экономикалык кризистен булар Германияга, Европа өлкөлөрүнө жапырт көп кетишкен. Бирок кетип атканда, сен кимсиң? Сен түрк экениңди унутпа. Сенин байрагың бар, желегиң бар, улутуң бар, мекениң бар, кайра келчү жериң бар. Сен барганда жуурулушуп, ассимиляция болуп, ошол башка маданиятка сиңип кетпе деп аларды эскертип турган. Жана аларды эң эскертип турчу нерсе бул дини болгон. Диний дагы нерсе болгон. Бизде баягы 91-жылдан кийин эгемендүүлүк алганда биздин коомубуз анчалык диндар болгон эмес, чындыгында моюн калыш керек. Экинчиден, улуттук бир аң сезим, улуттук бир идеология да боло албады. Анткени биз улуттук идеологиябызды ар дайым бирөөлөрдү тууроо аркылуу кылдык. Биз эски падышалар мезгилинде Швейцария болгонго аракет кылып көрдүк. Анан башка мамлекетти туурап көрдүк. Ар нерсени кылып көрдүк, болбоду. Анан биз эркин эле бир мындай эркин баягыдай жайтка коюлгандай болуп эле тарап кеттик дагы, дүйнөгө тарап кеттик да, бирок максатсыз барып алып туруп, биз мен бул жерден дагы бир байкаганым, түрктөр Германияга барганда бул бөтөн тил экен. Окшоштугу жок, бөтөн дин экен. Анан бөтөн маданият, бөтөн менталдык түшүнүк экен да. Ошон үчүн булар бөтөн жерге барган адам өзүн коруп, өзүнүкүн бербегенге аракет кылат экен. Ал эми жаманбы жакшыбы, орус эли менен биз 70 жыл бирге жашаган үчүн биздин алардын тили бизге эне тилдей эле болуп калыптыр. Алардын майрамдары, түшүнүгү баардыгы окшош болуп калыптыр. Алардын сөккүсү деле мага жагып аткандай кабыл алган. Ал өзүбүздүн эле адамдай болуп калыптыр да. Биз ал жерден жат жерде жүргөндөй сезбей эле, экинчи мекендей эле сезип, анан алардагы кээ бир мына калай башка маданий бир экспансия деп коет да, маданий бир нерселер басмырлар болот да, ошолор акырындык менен кирип атып, биздин жан дүйнөбүздү ээлеп калыптыр дагы. Биз айтмакчы, мен көп айтам өзүмдүн интервьюларымда, көз жумшук эле оруска айланып калыппыз. Бир бөлүгүбүз, баарыбыз эмес. Баарыбыз көз жумшук эле оруска айланып калыппыз. Анан буну мигранттар баягы ачуу болсо да кабыл алыш керек да негизинде. Ооба. Анан азыркы могу жаңы мууну коркунучтуу болуп баратат. Анткени саясий бир Орусиянын саясатчыларынын экөөнүн сизге окшоп, экөөбүзгө окшоп интервьюсун угуп калдым, радиодо мынтип атат да. Биз эч качан биринчи муунду толук орусташтыра албайт экенбиз. Ага аракет да кылганыбыз туура эмес экен дейт. Анткени булардын түпкү тамыры, өзөгү ошо Айылында, Кыргызстанда, Тажикстанда же Өзбекстанда байланып турат экен дейт. Бул ошол жакта эңсеп тура берет экен дейт. Баягы канча карышкырды бөрү баласы ит болбойт дегенде, канча карышкырды баксаң дагы баары бир токой жакты карап турат дегенде, баары мекенин карай берет экен. Биз дейт экинчи жана үчүнчү муунга көп аракет кылышыбыз керек экен. Кантип десе,
Биз ал балдарды дейт ассимиляция кылышыбыз керек, ал балдарды орусташтырышыбыз керек, аларды дейт мигранттын балдарын өзүбүзгө жаран кылышыбыз керек дейт. Жалпыга маалым, Орусияда демографиялык абал өтө оор. Өтө оор. Карылардын саны көп, төрөгөндөрдүн саны аз болгондуктан алар мигранттардын эсебинен өзүнүн элин көбөйтүүнүн максаты бар. Бул ачык эле максат да. Анан жалпы билесиздер, мындан 4-5 жыл мурун Россиянын президенти буйрук чыгарган, ага ылайык бир да класста мигранттардын саны жалпы коэффициенттен 40%-дан ашпаш керек. Эмне дегенде бир мезгилдер болуп калыптыр, бир класста 35 бала болсо, ошонун 30 эле орус, кыргыз болуп калган учурлар болгон. Мисалы, кыргыздар көп жайгашкан жерде. Демек, ал болбойт. Анткени ал жерге 30 кыргыз келсе, жана башка улуттан, орустан же башкадан 4-5 болуп калса, алар тескерисинче кыргыздар аларды ассимиляция кылып коет. Аларды өзүнө жутуп алат. Ошон үчүн аларды бөлүп окутуу, маданиятына сиңирүү деген процесс жүрүп, ушу процесс болуп атат. Жана миграциянын пайдалары бар, устаз. Мисалы, биз жалпы 30 жылдык миграциядан Кыргызстан бейрасмий 35-40 миллиард доллар пайда таап турабыз. Бул баягы таза финансылык жардам катары деп коелу. Бирок минустары кайсыл десе, минустары мен соңку күндөр байкап атам, статистикага ылайык жылдан жылга акча которуу азайып баратат. Болбосо элдин саны, өткөндөрдүн саны көбөйүп атат. Мурун 1 миллион болсо азыр 1,5 миллион, бирок акча которуулар мурун канча миллиард болсо ошол эле миллиардда турат. Эмнеге десе, демек сырт ал жактагы акча бул жака келип аткан себеби, кээ биркилер ал жакта биротоло отурукташа баштады. Бул жака акча жөнөтпөй калды. Акча жөнөтпөй калды. Жана мындан 20 жыл мурдагы мен курактуу 30-35 жаштагы жаштар барганда, азыр ал сиз курактуу 55 киши болуп калды. Ал киши уул чыгарып, кызын чыгарып, уул үйлөп, уже чоң ата болуп калды, чоң эне болуп калды. Алар ушул жерде отурукташа баштады. Алар кыргыздыгын, иденттүүлүгүн жогото элек, бирок экинчи муун ал жердегилер үйлөнө баштады. Үйлөнгөндө көпчүлүк учурда ошол жергиликтүүлөр менен үйлөнгөн учурлар да көп болот. Мен мисалы өзүм туугандарымдан билем, бурят улутуна, орус улутуна үйлөнгөндөр дагы болуп атат. Мисалы, же болбосо орусташып кеткен өзүнө окшогон кыргызга үйлөнүп атат мисалы. Алар бул жака көп эле келгиси келбейт экен. Анткени алардын көпчүлүк балалыгы ошол Орусияда өтүптүр. Алар бай ата энесин сыйлаган үчүн эле 1-2 жылда бир мааракелерге, жаман жакшы эле мааракелерге келбесе, менимче алардын ата энеси эртең каза болгонду көзөткөндө алар келбейт бул жака. Булар тамырын биротоло үзөт. Ал эми алардын балдары 3-чү муундагы мигранттарыбызды биз такыр эле көрө албайбыз. Алар тили дагы орусча болот. Түшүнүгү дагы, маданияты баардыгы турушу менен биз ошондо баягы Саха Бурятиядагыдай, Калмыктагыдай ошондой бир Андрей, Коля, Андрей болгон, бирок көзү жымшыйган эле бир абалга кептелебиз да. Ошого биз анын толугу менен токтото албайбыз. Чындыгын айтпадыкпы баягы жогоруда 1,5 миллиондун баарын кайтара албайбыз деп. Келбейт дагы алар. Бир бөлүгүнү биз келтиришибиз керек, келиш керек. Кайсы бир бөлүгүнө биз бул жактан мадани, ошо руханий азык берип турушубуз керек. Мына ушул нерсеге токтолоюн дедим эле, Нурет Устаз. Биз ушул диний жетекчиликке, биз жогору жакта айтпадыкпы, Германиядагы түрктөрдүн абалына келген учурда аларды сактап калган нерсе, алардын бир жагынан бизге караганда түрктөрүбүздүн улуттук идеологиясы, улуттук мындай деңгээли өйдө да. Ага кошумча диянет дагы маани берип, аларга атайын илимдүү адистерди жиберүү менен аларды сактап калууга шарт түзгөн деп. Биз дагы ушу диний жетекчиликке атайын адистерди даярдап, орус тилдүү, ошол жака барган учурда элди жөнгө салган, ар кандай чоочун иш-аракеттерден, жагымсыз адеп ахлактардан, айтайлык туура эмес тамактануудан бир оңдоп түзөп тура турган адистерди жиберүү жагын сунуштаса, ушул нерсени колго ала алабы? Эң жакшы болот. Биринчисинен менин жеке пикирим бул, сунушта катары калса болот. Биринчиден миграциянын алдын алуу биринчи маселе ушул болуш керек. Миграцияга негизинен эмне себеп болуп атат? Чын-чынына келгенде, азыркы учурдагы миграциянын көбү кара курсактын айынан болбой калды. Анткени Кудайга шүгүр курсагы тоюп калды элдинчи. Мындан 20-25 жылга караганда азыр элдин курсагы ток. Бирок азыр эмне үчүн кетип атат? Азыр үй жаңылаш үчүн, унаа жаңылаш үчүн, чоңураак кылып 500 адам чакырып той кылыш үчүн, мисалы, эмерек жаңылаш үчүн, же ата энесин бул жакта кошумча берип, черный касса ойноп, же болбосо баягы сетевой маркетингде мүчө болуш үчүн деп ошол жакта иштеп жүргөн балдары бар да, мисалы. Ошолорду демек биз бул жактан диний ошол башкармабыз мамлекет менен биргеликте, коомчулук менен биргеликте
Биз бир сыйра өзүбүздүн каада салттарыбызды, үрп адаттарыбызды, күнүмдүк чыгымдарыбызга чейин кыргыздар биз бир инвентаризация, бир сыйра назар салып карап көрүшүбүз керек. Буну канчалык мындай туура эмес, ысырапка туура келбейт. Менимче ушул нерсе бир аз нукка коюлса, сыртка чыгуулардын мындан кийин чыга тургандардын саны азаят. Бир, экинчиси сиз айткан, ал эми чыгып кеткендерге кандай дегенде, да, ал жака муфтият эле эмес, мамлекетибиз деле, элибиз деле, мен көп тамашалашып да коем. Ушул темада, миграция темасына көп макала жаздым. Макалаларым көбүн терс кабыл алды мигранттарчы. Мен анткени мен баягы күйгөнүмдөн айттым да, баягы кыргыздар айтат го, дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат депчи. Мен күйгөнүмдөн ушулар кайтып келсе экен, мындай кылбаса экен, ысырапта жашабаса экен, өмүрү алшаксалыкта кум болуп өтүп кетпесе экен деп көп жазам. Анан алар көпчүлүгү эле баягы дооматтуу мигранттар ушул нерсени айтат да. Биз силерге мындай спонсор катары эле керекпиз да, ооба, үйдө бир ремонт болсо биз акча жөнөтүшүбүз керек. Бир кошумча бирөөгө той кош керек, той өткөзүш керек болсо ошо мигрант акча жөнөтөт. Жада калса билесиздер, мамлекеттин башына бир кыйынчылык келсе, мисалы Баткен окуясына окшогон, биринчи болуп ошо мигранттар сырттан акча жөнөтөт. Ковидте ошондой. Ковидте болду мисалы. Же болбосо азыркы оорукчандар көбөйүп кетпеди? Оорукчандар операцияга акча жөнөтүш керек болсо, ошондо деле байкуш баягы мигранттын түйшүк. Биз мигрантты соруп эле сүлүк курттай элибиз дагы, мамлекетибиз дагы соргондо эле үйрөнүп алдык да. Анан мигранттар бир мезгилде ал жакта бөтөн жерде баары бир руханий ачкалыгынан булар эмне кылат экен? Бир мындай аркасына жөлөк боло турган бир идея, ишеним, бир система издейт экен. Анан көпчүлүгү соңку 10 жыл ичинде булар ошону ислам динине деп динге мындай жапырт кете баштады. Бирок динге дегенде ритуалдык гана намаз окуп, жолукка келип, кээ бирлери сакал өстүрүп, кээ бир бияктан бизден чыккан устаздардын же болбосо аалымдардын ойлорун, пикирлерини, максаттарын угуп, ушу менен эле тим болуп, бирок бул ага толук кандуу ага жооп бере албай атат. Анткени ал бөтөн жерде жүрөт. Анын башка маданият жуулуштуруп, өзүнө жутуп коюшу ыктымал да. Ошон үчүн баягы биз азыр мисалы артисттерибиз барып атпайбы? Барып гастролдогондой эле биздин муфтият болсун, башкармалык болсун, ар дайымкы ошол жердеги ар бир шаардагы мигранттар менен тез жолугуп турганды, аларга руханий диаспора аркылуу. Диаспора дегенде эле баягы сен мыктысың деп эле бири-бирине грамота берип эле бири-бирин мактай бере турган бир иш-чара эмес. Бул ошол руханий азык бере тургандай, бир иш-чараларды уюштуруу. Азыр болуп атат, мисалы китеп жарыштары болуп атат, башкалар, бирок ушуларды да көбөйтүү. Мисалы жайкы лагерлер, кышкы лагерлер, ошол мигранттардын балдары менен иштешүү. Анткени мигранттардын эң жаман ошол нерсеси айтпадыкпы? Балдары тилди унутуп атат, улуттук каада салт, үрп адатты унутуп атат. Ошону эскертип турушчу бир лагерлерди уюштуруу мисалычы. Албетте ал Россиянын баягы өзүнүн муфтиятı менен биргеликте болобу, кандай болот? Эми ал өзүнүн жол жобосу менен болуш керек. Андан сырткары биз тасмаларды мисалы медиа тармагында көбүрөөк Түркиянын кинематографиясы ушу 50-60 жылдары жалаң мигранттар темасына кайрылган да. Кийин 70-80 жылдары курсагы тоюп бутуна туруп аткан өлкө мигранттарды кайтара тургандай, мигранттын барар жери мекени дегенде ушул маңызда көп тасма тарткан. Биз дагы соңку тасмалардын көбүнө комедия, жеңил желпи эмес, тематикасын менимче ушу мигранттарга арнасак, мигранттарда өтө чоң башынан өткөн окуялар бар, кызыктуу окуялар бар. Ошолорду карап, ошолорду тартсак, менимче дагы бир салым болмок да. Анан маданият кызматкерлери болсун, алар дагы ошол мекен жөнүндө ырларды, мекен жөнүндө кайтып келүү боюнча, мигранттын жашоосу боюнча ушуларды көбүрөөк кайрылса, жалпы эле мамлекет да ошого караш керек да. Кээ бир учурларда мен ойлоп кетем, мамлекетке деле пайдасы бар. Миграциянын көбөйүп кетиши пайда экен да. Анткени биринчиден баягы айтпадыкпы, экономикалык акча агым келип турат экен. Анан экинчиси баягы жаштардын эң жалындуулары, акылдуулары сыртка чыгып кетет да. Демек, ички бийликке баягыдай нааразы, оппозициялык маанайдагылардын саны азаят экен. Послушнийлер калып калат. Мындай баш ийген, кара картаңдар, ушулар көп калып кетет экен да. Ошон үчүн көп өлкөлөр ушу миграцияны чечкиси келбейт экен, биздин Орто Азия чөлкөмүндөгүлөрчү. Бирок бул жакшылыкка алып келбейт. Анткени сыртка ушул акыл эсүүлөр кете бергенде өлкө баары бир эле биз баягы наркоман ар дайым баягы дозага байланып калгандай эле биз мигранттардын акчасына байланып калабыз, отуруп калабыз. Анан отуруп алып эле күндө тууса күндө жок деп коет го кыргыздар. Ошондой эле күнүмкүсүн күндө жеп эле анан эч нерсеге болбой калат да. Мен миграция боюнча көп макала жазганымда, комментарийлерде көп байкайм да, ушуну ыйлагандар болот, жазгандар болот өзүмө дагы. Мен жашым 30тан өтүп кетти,
аялым менен үйлөнүп алып 15 жылдап жүрдүк. Улам дейт тапканымдын баардыгын ошо айылга жөнөтүп жүрүп, эми 15 жыл өткөндөн кийин 3 балам жетелеп айылга келсем дейт, эчтеке жок экен дейт. Мен жегенимди, мен жөнөткөнүмдү эч нерсе кылбаптыр дейт. Же бир үй салып койгон эмес, эч болбосо да эми кеминде, же болбосо бир ишкана ачып, же ошол мал жан кылып көбөйтүп койбостон, утуру жөнөткөн, утуру тояшка, башка нерсеге, өлүмтүккө мисалы, же бизде черный касса бар, ойномой бар, катташ деген бар, ошол кошумчага кошуп жүрүп жок кылып койгон да. Мен келип дейт, ошонун айынан мисалы туугандар менен катышпай калгандар бар, ата энеси менен пикир келишпей калгандар бар, ооба. Мүлк талашуу деген нерселер бар. Мисалы, ал жакта иштеп жүрүп, Орусиянын жаранын алсак жакшыраак табат экенбиз деп, Орусиянын жаранын алып алып, бул жакта башка бир инисине үйүн каттатып, үй алып коюп акчасына 10 жылдык иштегенде. Анан каза болуп калганда, кийин жеңеси келип, ошол үйдү бер десе, жок, бербей койгон ушулар көп. Бул менен тууган менен туугандар соттошуп жүргөн ушулар көп. Миграциянын пайдасы менен көрдү, зыянын да көп эле тартып атабыз да. Ушул жерде токтолоюн дедим эле Нуртасан Нуриет. Эми кыргызда айтат го, мусафир болбой, мусулман болбойсуң деп. Бул эмне жөнүндө айтат дегенде, ушу мусафир болуштун өзүнүн бир азап тозогу бар да. Ооба. Ал жердеги биз эми угуп жүргөн Кудай көрсөтпөй эле койсун, баягы угуп жүрөбүз. Ал жердеги болгон сыноолор, ал жердеги болгон эми бөтөн жер, бөтөн эл. Ушул жака келген учурда жаштар айрыкча кетип атпайбы? Жаштар кетип аткан мезгилде жаштардын бөтөн элге барган мезгилдеги бир карманар, тутунар нерсеси катарын энди айтсак болот жаштарга. Себеби дегенде адеп ахлактан келгенде, анан айрыкча ушул жерден кечээ бирөөсү менен сүйлөшө калсам, сен жалламатсың, мен нарындыкмын деп ошол жер бөлүнөт дейт да. Нарындыктар ушунга сен ат башылыксың, сен кошкорлуксуң деп бөлүнөт дейт да. Же болбосо эч болбой калган дегенде сен баланча уруудасың, сен баланча уруудасың деп бөлүнөт дейт да. Бул бир чоң кесепет. Кыздарыбыздын өзүнүн алып жүрүүсүндө болгон бир чоң кесепет бар. Биз кичинекей улут катары, биз эртең чоңое турган эл катары бизди көбөйтчүлөр жаштар да. Кыздарыбыздын орунсуз алып жүргөндүгү, балдарыбыздын орунсуз алып жүргөндүгү. Бул чындап эле келген учурда баягы таап келип аткан, жиберип аткан акчадан сырткары бир ашып түшкөн бир чоң чыгашат. Ушул жаштарга кандай насаат айтат элек? Жаштарга биринчиден бул жакта чыга элек, же болбосо чыгып, мен көп жаштар менен иштейм, негизи жумушум ошо жаштар менен байланыштуу. Жаштар, мисалы, биз азыр жаштарды ар бир доор эле жаштарга күнөөнү оодара берме бир адаты бар да. Мисалы, мындан 2000 жыл мурун жашаган Аристотельди деле заманында китептерди окусаңыз, жаштар бузулду деген ошондой саптар бар экен. Демек, мындан кийин 2000 жыл өтсө деле жаштарга күнөө оодара берет. Бирок мен айтып кетер элем, жаштар менен көп иштеген адам катары. Биздин жаштарыбыз асыл. Биздин жаштарыбыз акыл эстүү, зирек негизиндечи. Мен да байкап келем бул нерсени. Көп байкайм, жаштар кеткиси келбейт. Кээ бир учурда мага келип кеңеш сурайт да, ата-энем Россияга кетти деп атат, бар деп атат дейт. Анан эмнеге десем, эми иштеп кел эл катары дейт да. Эмнеге жетпей атат, үйдө отургузбай атат да. Десе, иштеп кел деп атат. Мен баргым жок дейт. Барсам дагы дейт, мейли иштеп келейин, үйлөнүүмө ылайыктуу бир каражат таап келсем, бирок ошону дагы келип мен бир жумуш ачсам, бир жумуш ордун ачып, бир жаңы бир нерсени ойлоп таап, ушундай бир ишмердүүлүк менен алектенсем, бирок ошол акчаны ата-энем тояшка жумшап жибербес экен десеп, деп анан кээ бирлер сурангандар да болот да. Ошо ата-энеме айтып койсоңуз, тояш кылбай эле койсун, мен мындай эле сарамжал эле той кылып, мындай жеңил эле үйлөнүп алсам, арткан акчаны мен ошон сыртка кетпестен, ошо 1 жыл бою ошону жеп ичип, кичине бир нерсе көбөйтүп, көгөртүп, ошол жерде кала берсем, мен сыртка чыккым келбейт дейт. Жаштарыбыз негизи миграциядан азап чегип калган. Анткени биринчи мууну булар кичинекей мезгилинде ата энени көрбөй калды. Учурда мисалы Кыргызстанда 780 000 бала ата-энеси тирип туруп жетим да. Мисалы биз көп айтабыз. Ушул тегерек токтоону дедим эле. Бул миграция өзүнчө баргандын бир азабы, кайткандын бир азабы болуп атса, булар кетип аткан мезгилде 3 балалуу болсо 3 баласын таштап, 4 балалуу болсо 4 баласын таштап кетип атат да. Ушул жагы менен биз кайсы бир деңгээлде биздин коомдогу бир багытын таба албай турган бир колоннаны
даярдап айткан жокпузбу? Биз даярдап эле атабыз ошону. 30 жылдан бери биз буну байкап деле атабыз. Байкап айтабыз дегенден айта албайм. Ар бир үй бүлө эле буга кошулат. Ооба, сиз айткандай тарбия көрбөгөн бир муун пайда болду. Алар ата-энесинин керектүү моментте, керектүү жеринде ата-эне көргөн жок жарында. Баягы айтып атпайбызбы? Өткөндө эле бир учур болду, менин бир тааныш киши баласын үйлөп, анан кийин ошол мен мунун баарын сен үчүн кылдым деп ушу чыгымдарды баарын айткандан ошо атасы, баласы жакшы жооп бериптир да. Мен сизден аны күткөн эмесмин. Мага кереги жок болчу бул тойдун депчи. Мага кереги жок болчу могу машинелердин. Мага кереги жок болчу могу жеке менчик мектептердеги моундай нерселер. Мага сиз керек болчуңуз депчи. Бирок сиз ал мезгилде жанымда жок элеңиз депчи. Ошого бул сөздү айта алган ал эр. Дагы канча балдардан биз угуп атабыз, укпай атабыз да. Көп айта алат, көп айта албайт мисалы. Бирок жан дүйнөсү кыйкырып атат жаш балдардынчы. Жаштардын жан дүйнөсү кыйкырып атат. Ай, келгиле, кайткыла, бизди карагыла депчи. Жарым ушул жарты нан жесем дагы, карандай суу ичсем дагы жанымда болсун ата-энем депчи. Мен бир интернеттен көрүп калдым. Жаш бала тойдогу микрофон карматып койсо, ошол микрофондогу тойдогу микрофонду мүмкүнчүлүк катары кабыл алды да жанагы. Анан ошол жерде эмне кылып атат? Мен апама атама айта турган сөзүм бар эле мүмкүн, бирок тойдо турат. Ал ойлогон тойдо ырдап берет депчи. Байкуш бала кыз чыгып алып элеп атпайбы? Ата дейт, мен сизде жаңы телефон алып бер дебейт элем дейт да. Мен жаңы көйнөк кийбейт элем дейт да. Мен толтура тамак сурабайт элем дейт да. Ушу экөөңөр эле жаныбызда болсоңуз деп ыйлаган эсимде да. Буга окшоп канча адамдардын жүрөгүн эзген көрүнүштөр бар. Жаш өспүрүмдөрдүн, жаш муундун кайсы бир элде мен жогору жакта айткандай багытын таба албай, жанына бир жөлөгүн таппай кыйналгандар толтура да. Ушул жака келген учурда бизде мамлекеттик деңгээлде ошого кам көрө турган бир атайын институт иштесе, биз жогору жакта айттыңыз 700 миңге жакын дедиңиз. 780 миң болду. 780 миң мигранттын болду. 780 миң бала бүгүн эмне тагдыр менен күн кечирип атат, эмне деген сөз угуп атат, эмне деген багытка баратат. Алар баягы таянар аскасы жок. Булар эртеңки күнү чындап эле коомго түз зыян келтире турган бир чөйрөгө айланып калбайбы деген да коркунуч бар. Өздөрү тарбия көрбөй калган муун кантип кийинки тарбия берет? Анткени алардын миграциянын эпкин көргөн биринчи балдары өздөрү азыр ата-эне боло баштады. Алар баланы таштап кеткене эң канчалык ал чоң атасы, тайнеси, коңшусу, кээ бир учурларда аябай ишинесине таштагандарга чейин бар да. Булар канчалык таштабасын, канча жакшы мамиле кылбасын, күнүнө алтын жумуртка өп турсаң дагы өзүнүн ата-энесине жетпейт. Ата-энесине жетпейт. Ата-энесинин орду такыр башка. Ата-энесинин орду башка. Анан ата-эне ал жактан баягы кээ бир учурларда мен айтам да, ата-эне өзүнө шылтак да кылып атат. Ата-эне өзүнүн мына жан дүйнөсүнө сезип турат, туура эмес кылып атканычы. Кетиш керек, болду, токтотуш керек дегендечи. Бирок өзүн өзү баягы алдайт, мындай айтмакчы. Эмнеге десе, мен жөн жүргөн жокмун да, баягы жогоруда атасы айткандай, мен силер үчүн жүрдүм да, силер үчүн ушу той болуп калса экен, сен жакшы окуп калса экен, анан мындай экен деп. Анан өзү барган аз келгенсе, азыр ата-энелер жаштарды окуусун бүткөндө эле чыгарат да. Мен мисалы улутчулукка каршымын, бирок мен могу Кыргызстанда таң калам да. Кыргызстанда миграцияга дунгандардын кеткенин укпайбыз. Жок. Же уйгурлардын. Жок, алар кетишет. Билесизби? Кетишет, бирок ошол жака барып 100 гектар жерди алып туруп, бул жака чындап байлыкты алып келе турган болуп калышат. Ооба, сырттан капитал алып келе турган болот да. Анан эң көп кеткен эле биздин өзүбүздүн баягы титулдук нация деп коет. Титулдук нация деген негизи туура эмес. Улуттун көпчүлүгүн түзгөн кыргыздар да. Анан кийин миграцияда жакшы бир тенденция бар. Балким терстир. Бир жерден чыкканда святое место пустым не бывает дейт, чыккандан кийин ошого жараша кирет. Мисалы, соңку статистикага ылайык 2022 жылы эле 100 миңге жакын Өзбекстан жарандары Кыргызстанга келип, кирип иштеп, жумуш кылып, кайра чыгып кетип атат. Мисалы 100 миң Өзбекстандык. Бул көбүнчө устачылык кылат булар. Үй салып, башка кылып, тигүүчүлүктө азыр мисалы көп келип атат. Жумуштары келип бүтүрүп атат. Демек 100 миң кыргыз сыртка чыкса, ордуна 100 миң Өзбекстандык келип иштеп атат да. Демек,
биз аларды боштун Кытайдан көп келип атат. Мен соңку неме студенттерден көп байкап атам. Индиядан келген, Пакистандан келгендер аябай бул жерде эле өзүбүздүн могу жерден машина алып сатып, мисалы башка бизнес кылып, соода менен кылып, запчасть сатып, оокатын кылып атат. Демек, бул жер бошогон сайын биз бул жерде бошоткон сайын сырттан келет башка бирөө. Биз ошону эске алышыбыз керек. Эмне үчүн биз биринчи суроо бербейбиз? Эмнеге алар кылып аткан жумушту биз эмнеге кылбайбыз? Мен кээде мындай адамды күлкүгө сала турган бир абалдарга учуруп каласың, айылга барсаң сурайсың да, бирөө мисалы Өзбекстандан келген 4 устаны салып үй салдырып аткан болот. Буну ким салдырып атыптыр десең, паланчанын баласы салдырып атыптыр. Ал каякта өзү? Ал Россияда өзү стройкада иштеп атыптыр дейт. Өзү Россияга барып стройкада иштеп, бул жактан кайрадан бирөөнү иштетип атат да, ошондой да. Ошого биз биринчи кезекте баягы жаштарга бул жерден сиз айттыңыз, эмне кеңеш беребиз? Биринчи максаттуу мына жактан сарамжал жашаганды балдарга үйрөтүшүбүз керек. Бир эле балдарга, жаштарга эмес, ошолордун ата-энелерине эле кошо, жалпы калайыкка. Анан кийин эмне үчүн жашап атам дегенге ошол үйрөтүшүбүз керек балдарды. Бир. Экинчиден сыртка чыкса дагы мен жеке пикирим, миграциядан биз качып кутула албайбыз, баары бир чыгышыбыз керек деген болсок, анда өзүбүзгө менталдык жактан, тилдик жактан, түшүнүк жактан жакын Орусия эмес, балким азыр Европа өлкөлөрүнө кеткендер көп болуп атат да. Ал жакка барса, жаңыча бир нерсе үйрөнүп келет. Анткени Россияга барган адам менимче жаңы нерсе үйрөнө албайт. Анткени бизге эле окшош бир жер. Мисалы азыр соңку жылдары Англияга кеткендер көбөйдү, Италияга кеткендер, Англияга баргандар эң кеминде могул электр жарыгын үнөмдөгөндү, тамак ашты үнөмдөгөндү, акчаны сарамжалды пайдаланганы үйрөнүп келет экен. Ооба. Биз мигранттардан бир эле акча күтө бербей, мындай түшүнүк, жаңы түшүнүктөрдү, жаңы бир адаттарды, жаңы нерсе, жаңы маданиятты үйрөнүп келсе, ошондо коом өзгөрөт деп ойлойм да. Анан Англиядан аз келген бир-эки балдар менен сүйлөшсөң айтат, мен бул жакта азыр мындай орой тил менен айтканда эшектей жумуш кылып иштеп атам дейт. Эмнеге десе, мен ал жактан үйрөндүм дейт. Англияда жүрсөңүз саат 6-да дейт, баары эртең менен ушу ойго жумушун кылып атат. Саат 9-дан кийин баары уктайт экен дейт. Көчөдө бейчаки баскан адам жок дейт. Демек ошону үйрөнүп келиптир да. Бизде Оруска баргандар тескерисин үйрөнүп келет. Тескерисин үйрөнүп келет. Ал мисалы жума күндөн кийин 2 күн иштебей жатат, кеч барат. Анча-мынча уруп коюш керек. Анча-мынча кичине спирттик ичимдиктер ичип, анан өзү мындай кенен калк, өзү да жалкоорак калк, кол астындагы адамга дагы жалкоо мамиле кылат экен. Ал эми англичандар өздөрү же түрктөр болсун мисалы, өздөрү эмгекчил калк, кол астында иштеткен адамды дагы ушундай сыгып, эмгекке тарбиялап, бышырып тарбиялайт да. Ошон үчүн биз ошол жагынан миграцияга кеткенге мажбур болсо, анда сыртка башка өлкөлөргө да чыгып келгенин сунуштайт. Ушул жерде биз эми жаш жарганда эмне, көпчүлүк дагы эле баягы үмүт артып, кетиш керек, иштеш керек дегендер жок эмес да. Өтө жакшы багыт бердиңиз, айрыкча биздин жерибизде ошол жакта жүргөндө эмгек кылсачы, ошол акчанын өзүн таппаса дагы, ошонун жарымын тапса, ошол жерде өзүнө дагы, өлкөсүнө дагы, келечегине дагы чоң инвестиция кылмак да. Айткым келген нерсе, чарбачылык десе, чарбачылыкты жасаса болот эле. Мейли бүгүнкү күндө велосипед ойлоп табыштын кереги жок. Бардык технология түрү бар. Бизде жашоо ыңгайлуу бар. Бизде башка бир темир тесекке болгон муктаждык жок да. Эмне үчүн айтайлык ушул жерде болгон чарбачылык менен кошо айтайлык агрономия. Айтайлык мөмөнүн түрүн өстүрсө болот эле. Бизде балыктын түрүн өстүрсө болот эле. Бизде айтайлык өсүмдүктүн түрү өсөт. Шулардын менен аркасына жакшылап көңүл буруп, маани берип, эмгек кылып, мейли бир жыл күйүп калсын, аракет кылсын, кийинки жылы жөнгө салынат эле. 15 жыл кайдалса, 15 жылдан кийин атактуу агрономго айланат эле. Мисалга да. Ушул жагына келген учурда элге дагы бир тарта турган, элге жете турган кылып эмнени сунуштайт элек? Бунун себеби көпчүлүк баягы миграциянын негизги армиясы бул жаштар да. Жаштар эмнеге эле мындай сырткы ориентация кылып атат да. Мисалы, соңку статистикаларда назар салсак, Кыргызстанда бул 40%га жакын жаштар Кыргызстандын келечеги жок деп түшүнөт экен да. Мисалы, бул өтө кооптуу нерсе. Кооптуу нерсе. Бул сыртка өзүнүн өлкөсүнүн келечегин көрө албайт. Демек, өзүнүн да келечегин көрө албайт. Анткени ар бир
инсан ошо мамлекеттин бир бөлүгү, бир кирпичи, бир кышысы мал да, кышысы мал. Демек ал сыртка чыгат. Мисалы азыр мен жаштар менен көп байланышып сүйлөшсөң эле, жаштардын баягы жеткен чеги, кыялын предел мечтаний деп коет го, жеткен чеги Америкага барып трак айдоо да, мисалы, трак айдаймын, ушул айдоочулук кыламын, акча деп туруп. Анткени коомубузда медиа аркылуу, тасмалар аркылуу, туура эмес тасмалар аркылуу синдром успеха деп айтпайбы, баягы ийгиликтүү болуш керек. Баягы бизде оштуктар көп айтып го, болуп кетиш керек деп, болуп кетиш керек деген ошол ийгиликтүү болуш керек деген баягы стигма деп мындай бир неме стереотип жаралып калган да. Ушул стереотип менен эле баардыгы эле жөн туруп калса болбойт. Сиз айткандай ушул жерде иштесе болбойт, сыртка чыгып иштеп келиш керек, акча чогултуп келиш керек. Анан бизде айлыкка иштеген, мисалы соңку жылдары баягыдай түрдүү лекциялар, коучерлер, тренерлердин кесепеттин айынан айлыкка иштеген адам же болбосо бир жерде туруктуу иштеген адам да ийгиликсиз көрүнө баштады да. Сиз айтып атканыңыз туура. Биз ар бир кесип ардактуу экендигине сиңиришибиз керек, эмгекчилдикке адамдар тарбиялашыбыз керек. Ошондо гана болобуз. Мисалы Япон элини башкаларын биз жакшы көрөбүз, мисал кылганга, бирок Япон элинде ошол өздөрүндө ошондой адаттар бар. Бир адам чачтарач болсо дагы, ашпозчу болсо дагы, бирок ошол кесип ардактуу деп, ошол кесиптин майын чыгарып. Бул динибизде дагы бар да, динибизде дагы кайсы бир ишти кылсаң, ошонун майын чыгарып кыл, эң жакшы бир абалда, шекилде кыл. Ошондо гана сен чыныгы мусулман боло аласың. Биз эптеп-септеп аякка барып, бияка барып, мигрант деген ал бир кесип эмес да. Сен мигрант ар кандай жумушту аркалайт. Бир күн идиш жууйт, бир күн тамак ташышы мүмкүн, бир күн барып курулушта иштеши мүмкүн. Мына ушул жерде сиз айтканда туура айттыңыз. Ошол көп Англияга баргандардын ошол сөзүн угуп калып мен күлүп атам да. Бирөөсү айтыптыр да, мен ушул Англиядагыдай ушу Россия, Кыргызстанда эле иштегенимде дейт. Мындан да байып кетмек экенмин депчи. Бизде шарт бар. Бизде конкуренция анчалык Европадагыдай же Америкадагыдай күч эмес. Бизде бир иш баштасаңыз оңоюраак болот. Ооба, бирок бизде эски стереотиптердин бири бул Советтер Союзунан калып кеткен. Көп элдерибиз, өзгөчө мигранттар өзүмө мага терс мааниде мени сындаганда мынтип жазышат да. Сен сүйлөй бересиң, акыл үйрөтө бересиң. Мамлекет бизге завод, фабрика салып койбойбу, жумуш ордун салып кылып койбойбу деп. Ушуну жакшы түшүнүш керек. Мигранттар дагы ар бир адам. Эч бир өлкөдө мамлекет андай шарт түзбөйт. Ар бир өлкө өзүнө өзү түптөйт. Мамлекет деген бул абстрактуу эле нерсе, ал бир тирүү организм эмес да. Ал сен жана менден турат. Жана сен оң болсоң, мен оң болсок, мамлекет оңолот. Демек, мага мамлекет милдеттүү эмес деген түшүнүккө алып келишибиз керек адамдарды. Мен мамлекетке милдеттүүмүн. Мен эмне жасай алам мамлекетке деп. Бизде мамлекетке өзү мындай орой тил менен айтканда салыгын төлөбөйт, мамлекетке бир пайда берген эмес өмүрүндө, аны мамлекеттен талап кылган деле билебиз да. Сен өз биринчи мамлекетке бир нерсе жасадыңбы, ошондон сура. Илгери ушул жерде бир чоң көйгөйдү да чечсек болот эле да. Билесиз, бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар биздин мамлекет жетекчилерине болгондо ишеничи жок да. Ооба. А бирок качан адамдар өз маңдай тери менен иштеп туруп, ошол салыкты төлөгөндөн кийин, ошол салыктын кайсы жерге барып түшкөндүгүн талап кылган, керек болсо ошолорду атуу өкүмүн дагы мыйзамга кыла турган жарандар өсүп чыгат эле да. Талап күчөйт эле. Мисалы үчүн башка өлкөлөрдө ошондой. Американы карап көрөлүк же болбосо башка өлкөлөрдү баардыгы, Кытайды карап көрөлүк. Эл иштейт, иштегенге жараша мамлекетке ошондой мыйзам кабыл алынган. Эгерде мамлекеттин чөнтөгүнө кол салган болсо, ал ким болбосун эмне болот? Сөз. Маргарет Тэтчер айткандай, мамлекеттик акча деген түшүнүк болбойт. Бюджеттик акча деген. Элдин акчасы. Ал биздин акча деген түшүнүк калды. Салык төлөөчүлөрдүн акчасы болот. Бирок кечиресиздер, биз өзүбүз жыргатып салык төлөп атсак, биз дордойдо отуруп алып, миллиондор таап туруп, бирок салыгыбызды болбогон бир салык төлсөк, анан биз барып мамлекеттен бир талап кыла албайбыз. Анткени биз өзүбүз дагы баягы артыбыз кууш болуп коркобуз. Кой, анын мени деле чукса, мени деле артымда мончо десе чыгат деп. А эгерде сиз ак мээнетиңиз менен, пешене териңиз менен тапкан акчаңыздын бир бөлүгүн салыкты төлөй турган болсоңуз, тийиштүү салык төлөп, сиз ошону талап кыла баштайсыз. Сиз ошо тийиштүү билим берүүнү, тийиштүү медициналык кароону, көчөдөгү тийиштүү тартипти талап кыласыз. Ошого жараша. Ошон үчүн биринчи кезекте мамлекеттүүлүк дагы түшүнүгүбүз келиш керек. Мекен түшүнүгү, мамлекеттилик түшүнүгү, инсан түшүнүгү баягыда жалпы эле. Бизде маданият бир аз жалпы эле маданият, жалпы эле сабатсыздык менимче сабаттуулук бир аз начар болгондугунан бул динде болсун, маданиятта болсун баардык жакта эле бирдей эле болуп атат. Кээ бирлер мисалы, кээ бир адамдар динге келип деле диний кээ бир туура эмес
иштерин кылса динге келип алып деле аны динде туура эмес кылып атат, диний сабатсыз экен дейт. Мен аны ойлойм, диний сабатсыздыктан эмес, жалпы эле сабатсыздыктан. Жалпы сабатсыздык жоюлса, динди дагы жакшы тутунат, маданияты дагы бир сулуу, коос маданиятка ээ болот, баарысы өзүнө келет. Ошон үчүн биз түшүнүк эң оболу биринчи түшүнүк турат экен да, ошо түшүнүктү оңолушубуз керек. Буюрса, урматтуу биздин калайык калк, жумурай журт. Бүгүн сиздер менен биз миграциянын күнгөй тескейин карап көрдүк. Биз сиздерден суроолор, эгерде сиздерде кайсы бир айтайлык сунуш же болбосо керектүү сын болсо дагы биз комментарий аркылуу сиздерден күтөбүз. Албетте бүгүнкү коногубуз Нурият Абдулазиз келип өзүнүн кеп кеңешин миграциянын тегерегинде болгон анын пайда зыяндарын талкуулаганга өзүнүн салымын кошуп отурат. Андыктан дагы бир жолу сизге ыраазычылык билдиребиз, Нурият, убакыт бөлүп келгениңизге. Анда сиздер менен биз кийинки берүүлөрдө дагы көрүшкөнгө чейин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.